Шайлоо темасы улантабыз. 11 декабрда өтө турган шаардык кеңештеги шайлоо үгүт иштери башталганы менен азырынча кызыды деп айтуу эртелик кылат. Бирок партиялардан шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн убадалар жай баштады. Бул жолу шайлоого бара жаткан 14 партия ичинде былтыр парламенттик шайлоого катышкандар дагы бар. Партиялардын көбүнүн шайлоо алдындагы программалары, ошол эле платформалары деле окшош болууда. Карапайым шайлоо үчүн тандоо кылыш балким кыйынга турар. Андыктан 11 каналы буга чейинки ал партиялар кандай убада берген, мына ошолорду эске салууну чечти. Элнура Сагындык кызы улантат. Ооба, рахмат. Ушул жогорку кеңеште ушул тапта отурган 6 партиянын өкөөсүнөн тышкаркы 4 партия ушул жергиликтүү шайлоого кеңештерге ат салышууда. Ата мекен менен бир бол партиялары бул жолу шайлоого катышуудан баш тартышты. Ал эми калган СДПК, Өнүгүү Прогресс, Республика Ата Журт жана Кыргызстан партиялары жергиликтүү кеңештерде өздөрүнүн күчтөрүн сынап жатышат. Албетте бул партиялар былтыр парламенттик шайлоого карата өткөн ушул үгүт иштеринде ополтоодой убадаларды берген. Азыр ошолорду четинен эсиңиздерге сала кетсем, алдын ала ушул учурда бийликтеги социал-демократтар партиясынан баштасам, былтыр парламенттик шайлоо алдында бул партия башка партиялардай эле бир катар убадаларды, сөз берүүлөрдү берген болчу. Алардын эң биринчиси эле ошо бул партия жакынкы 5 жыл ичинде Кыргызстанда 60 чакты кичи ГЭСтерди курууга сөз берген. Мындан тышкары ушул 2015-2016 жылдары ошо Кыргызстандагы ремонтко муктаж же болбосо эски болгон бир дагы мектеп калбайт деп айткан болчу. Мындан тышкары социал-демократтар ошондой эле өлкөдө соттук органдарды системаны реформалоону, ошондой эле тартип коргоо органдарындагы реформалоону убада кылган эле. Дагы ушул эстеп кетсек, ошондой эле бул социал-демократтар берген убадалардын катарында ошол жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттердин стипендия акысын 2000 сомго көтөрүү дагы айтылган болчу. Ал эми экономика жаатында болсо, ушул урунттуу эсте калган дагы бир чоң убада бул ушул жакынкы жылдары Кыргызстандын ар аймагында 10го жакын ошол өнөр жай тармагындагы ишканаларды куруп жана элдерди иш менен камсыз кылуу сөздөр айтылган. Кийинки партия бул Өнүгүү Прогресс партиясы. Бул партия башта айткандай жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жатат. Буга чейинки берген убадаларын эстей турган болсок, бул партия ошол былтыр 2015 жылы Кыргызстандагы 35 миң чакты ошол дыйкандарга, фермерлерге жалпы суммасы 7 миллиард сомго жакын насыяларды жеңилдетилген үстөк пайыздар менен, жеңилдетилген шарттар менен беребиз деп убада кылышкан. Мындан тышкары ошол былтыр бул партия Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук күчөп жаткан убакта педофилдерди ушул өлүм жазасына буйрук боюнча чараларды баштайбыз деп айткан болчу. Ошондой эле Өнүгүү Прогресс партиясына тийиштүү убадаларды дагы эске ала турган болсок, булар ошо Кыргызстанда пара алган чиновниктердин тизмесин тизип, ошолорду жарыялайбыз жана муну менен өлкөдө коррупцияны бир канча деңгээлге кыскартабыз деген ойлорду айткан болчу. Бишкек шаарына байланыштуу ошол убадалардан бул партия ошо былтыр бюджеттик кызматтарда иштеген мугалимдерге же болбосо докторлорго баягы атайын арзандатылган баада дүкөндөрдү ачуу боюнча дагы сөздөрүн берген эле. Кийинки партия бул Республика Ата Журт партиясы. Республика Ата Журт партиясы былтыр ушул парламенттик шайлоо алдында ошол Кыргызстанда ириде турак жай маселесин чечебиз деген маселени көтөргөн болчу. Өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарында ошол турак жай маселеси абдан курч турат. Республика Ата Журт партиясы ошол өздөрү сунуштаган ипотекалык программалык агында ошол насыяларды беребиз жеңилдетилген шартта. Ар бир үй бүлө үйлүү турак жайлуу болгондой кылабыз жана анын шарттарын 10 жылга беребиз. 10 жылга 10% үстөк пайыз менен жеңилдетилген шартта беребиз деп айткан болчу. Дагы бул партиянын ушул Бишкек шаарына байланыштуу убадалардын бири, алар ушул жакынкы аралыкта Бишкекти Борбор Азия аймагындагы эле эмес, Евразиялык аймактагы экономикалык жана бизнес борборго айлантуу амбициялар менен бөлүшкөн болчу. Ал эми Ош шаары боюнча бул партия ал шаарды ушул өрөөндөгү өзүнчө бир маданий борборго айлантуу тууралуу сөз кылган.
Мындан тышкары бул партиялардын убадаларын эстей турган болсок, ошо республика ата журт мамлекеттик кызматта отурган чиновниктердин санын 2 эсеге кыскартууну сунуштаган жана ушул сунушту ишке ашырууга болгон аракетин жасайбыз деген сөздөрүн берген болчу. Соңку ушул 4-чү партия бул Кыргызстан партиясы. Кыргызстан партиясы былтыркы шайлоо алдында Кыргызстанда ушул пенсионерлердин пенсия акысы 3 эсеге көбөйөт деген убадасын берген болчу. Мындан тышкары Кыргызстандын ар бир бурчундагы ар бир айылда өзүнчө баягы медициналык борборлор, ал эми ар бир райондо жок эле дегенде бирден оорукана болот деген ушул медициналык тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө сөзүн берген. Мындан тышкары ошо Кыргызстан партиясынын шайлоо алдындагы убадаларынан эстей турган болсок, дыйкандарлардын продукцияларын мамлекеттик сатып алуулар боюнча кепилдиктерди ишке ашырууга сөздөрүн берген болчу. Бул партия бул жолу да ушул жергиликтүү шайлоого карата Бишкек шаарына карата өзүнүн убадаларын бере баштады. Алар азырынча ошо калган Бишкек шаардык кеңешке аттанган 14 партиянын убадаларынан өтө деле айырмаланып кетти деп айтканга болбойт. Бул жолку шайлоого аттанган партиялардын убадаларында кандай өзгөчөлүктөрдү байкасак болот экен? Ооба, башта айтканда ушу жалпы жонунан жергиликтүү кеңешке Кыргызстанда 14 партия атсалышууда, анын 4-өсү ошол негизги оюнчулар деп коет. Учурда парламенттик курамга кирген дагы партиялар бар. Эми азыр ар бир партиянын берген убадасын айта турган болсом, бул кайсы бир деңгээлде кыйыр болобу же тикелей болобу өзүнчө бир үгүткө жатып калышы мүмкүн. Андыктан мен жалпылап айтып өтөйүн. Негизинен ушул жергиликтүү кеңешке бара жаткан партиялардагы күрөш, ушу Бишкек шаарына болгон кеңешке карата ушул күрөш, негизги күрөш ушул жерге болот деп айтылып жатат. Жана убадалардын ушул көбү баягы жалпылап айтканда 3 топко бөлүп койсо болот. Бул Бишкек шаарынын бюджети боюнча убадалар, аны болушунча рационалдуу колдонууга, шаарды көтөрүүгө болгон убадалар болуп атат. Мындан тышкары шаардын тазалык маселеси жана 3-чү бул коомдук транспорттун абалы жана аны жакшыртуу болгон аракеттер, сунуштар болууда. Айталы ушул айрым партиялар ушул шайлоо алкагындагы убадалардын арасында ушул Бишкекте коомдук транспортду толугу менен бекер кылабыз деген дагы ойлорду айтты. Бирок азырынча мындай убадалар баягы шайлоочулар мындай убадаларга анча деле ишенкиребей турат деп айтсак болот. Убада менен, бирок аны ишке ашуусунун дагы жол-жоболору бар эмеспи? Партиялардын убадалары канчалык реалдуу жана аларды аткаруу мүмкүнчүлүгү канчалык деп бааласак болот? Башында эсиңиздерге салып өттүк, мурунку жылы шайлоо алдында убадалар кандай болгон, азыр убадалар кандай болуп атат. Шайлоочулардын ошол кулагына күмүш сырга катары айтат элек. Негизи кайсы гана партия болбосун же кайсы гана талапкер болбосун, ал ошол шаардык кеңешке өтсө берген убадаларын толук аткарат деген кепилдик жок. Анткени өзүңүздөр билесиздер, шаардык кеңеште чечим жалпы кабыл алынат. Шаардык кеңештин курамы түптөлгөндөн кийин ал жакта дагы парламенттегидей эле көпчүлүк коалициясы, азчылык коалициясы түзүлөт. Көпчүлүк коалициясына кирген партиялар жана талапкерлер ушул шайлоо алдында берген убадаларын ишке ашыруу боюнча аракеттерди жасайт жана жалпы колдоо алардын сунушу жалпы колдоо тапса гана ал ишке ашырылат. Мындан тышкары транспорт жаатында дейлиби, мисалы үчүн сырттан автобустарды же болбосо троллейбустарды, транспорттор сатып келүү боюнча убадалар, бул эми баягы жумшактатып айтканда бир талапкердин же болбосо бир шаардык кеңешке өткөндөн кийин дагы, ошол шаардык кеңештин депутаты болгондон кийин дагы анын компетенциясындагы нерселер эмес. Ошондуктан шайлоочулар ар бир партиянын шайлоо платформалары менен, программалары менен абдан терең кунт куюп таанышышы зарыл. Бирок бул жерде дагы бир нерсе, ушул партиялардын шайлоо тизмесине карап дагы добуш берүү бир аз опурталдуу болуп турат. Анткени буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, шайлоочулар кайсы бир талапкер үчүн добушун беришет, бирок шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин партиялардын жетекчилери ошол тизмедеги адамдардын ордун алмаштырып коюшу ыктымал жана мүмкүн нерсе. Рахмат айтам, Эленора Сагындык кызы болду. 11 декабрда өтө турган шаардык кеңештерге болгон шайлоого карата башталган үгүт кампанияларынын жүрүшү туурасында айтып берди.